Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Ош Берим жаңылыктары Алпар Очусу мен Абайнур Большевиков. Алгач бул күнү катталган окуялардын кыскача түрмөгүнө назар салыңыздар. Коопсуз жай деп жарандарды көчүргөн аймактар кооптулук жаратуудабы? Ош шаарындагы Эделбейский районунун тургундары сууга зар. Ислам шериктештик оюндарында кыз келиндердин эркин күрөшүнөн Кыргызстандын Айсулуу Тыныбекова алтын байге алды. Эрежесиздер уруштун ММА түрү боюнча Азиянын биринчилигинде кыргыз мушкерлери командалык эсепте биринчи орунду алышты. Түштүктө бир күндө дайынсыз жоголгон 2 адамды издеп жатышат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматында 20 майда Ош облусунун Адыр айылынын тургуну өзгөн Кара-Шора жолунда мал айдап бара жатып аты менен Жазы дарыясына түшүп кеткен. Издөө иштерине суучулдар тартылып, бирок андан жыйынтык чыга элек. Ушул эле күнү Жалал Абад облусунун Ак-Дөбө айылында жергиликтүү аял дайынсыз жоголгон. Издөө иштери уланууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин билдиришкендей, акыркы 4 айдын ичинде катталган жер көчкү 4 жылдык планды толтурду. Тынымсыз жааган жамгыр борпоң жердин жылышын алып келсе, аба ырайынын кескин ысышы дарыялардын деңгээлин көтөрүп, сел каптоо коркунучун туудурду. Буга байланыштуу жүздөгөн адамдар турак жайынан айрылып, убактылуу чатырларда күн кечиришүүдө. Ал эми кооптуу деп табылган аймактарда жашагандардын абалы кандай? Кийинки материалда кененирээк сөз болот. Ноокат районунун Акбулак айылынын тургуну Минай Бакирова бул үйдү жолдошу менен 1986 жылы салышкан. 30 жылдан бери күн кечирип келген айым бир айдан бери жер көчкү коркунучу бар деген чочулоодон улам бул үйдө жашабай жатат. Кооптуу болуп атат мен үчүн жашаш. Нердеги тоонун көчкүсүнүн активдешкенин мен байкап атам да, неберелерим да байкап атат. Азыр кызымдын үйүндө оер берди жүрөм. Балам бар студент Ошто келип кетип жүрөт. Үйдү каттап койгонмун. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан 1994 жылы бул жер кооптуу деп табылып, 2003 жылы ошол эле Акбулак айылынын чекесиндеги коопсуз жерден жер үлүш бөлүнгөн. Мамлекет тарабынан 150 000 сом өлчөмүндө суу да берилген. Бирок Минай Бакирова ал жерде да сел коркунучу бар экенин айтып, бөлүнгөн жерге үй салуудан баш тарткан. Суу да берилген. Жер да берилген, бирок жер да кооптуу жерде. Ал жерге үй салыштан корком мен азыр. 2008 жылы сел келип, август айында. Сел каптап, ал жердеги адамдар көчүп кетишкен. Азыр бошогон үйлөр турат ал жердечи, алдында. Анан ал жерге барып мен кандай да үй салам. Дагы 5 жылдан кийин ким айтат, ким мага кепилдик берет, сел келбейт баягы жерге депчи. Мага азыр жер керек болуп атат. 2003 жылы өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Акбулак айылында мониторинг жүргүзүп, кооптуу деп табылган 40 үй бүлөгө жер үлүшүн берүү сунушун киргизген. Натыйжада бул жерден Минай Бакирова менен бирге 15 чакты кишиге жер бөлүнгөн. Учурда жаңы жайда 7-8 адам үй салып жашап жатышат. Андыктан Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн адистери Бакированын кооптонуусу негизсиз деп эсептешет. Анан бул жерде азыр эле ушу Бакирова Минайым деген кооптуу жерден кайта эле кооптуу жерге келдим дейт, бирок бул жерлердин баардыгы ошол тиешелүү ишканалар, органдар тарабынан изилденип, көрүлүп, анан ушу турак жай курганга болот деп баягыда генералдык пландар чыйылып анан берилген да. Үй салуу үчүн бөлүнгөн жер тилкесинин жанына Токмок булак аттуу селканасы курулган. Минайым Бакированы кооптондурган да ушул жай. Бирок өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өкүлү келген суу айылга залакасын тийгизбей тургандыгын айтат. Токмок булак деген селкана жылда өзгөчө Кырдаалда алдын алуу иш мерчемде бул мерчемделип, жылда бул сел кананын орду тазаланып турат. Азыркы эже айтып аткан жерге бул жер аралык 100 метр, бул 100 метр. Бирок уклон ал жака эмес, күн чыгышка карап турат бул селкананын уклону. Советтер Союзунун мезгилинде жаңы бөлүнгөн жерде мал чарба комплекси болгон. Ал мезгилде курулуштар атайын коопсуз аймактарга салынып турган. Андан сырткары үлүшкө берилген жердин жанына шире чыгаруучу цех курулган. Андыктан буларга таянган бийлик өкүлдөрү атылган жерге үй курууга болот деген пикирде. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Берим жаңылыктары, Ноокат району.
Дача сууда жабыркагандардын жөлөк пулдары 12 миллион сомго чейин жетти. Мындай маалыматты 24 агенттиги расмий документтерге таянып таркатты. Жалпысынан 16 январдагы авиа кырсыктан жабыркагандарга коомчулук 100 миллион сомдон ашык акча чогулткан. Каражат бөлүштүргөндөн кийин үйлөрүнөн ажыраган жашоочулардын 7 турак жай же батир сатып алышты. Көз жумган тургундардын санына жана үйдүн бузулушуна жараша жөлөк пулдар 2 миллион сомдон 12 миллион сомго чейин теңелди деп айтылат билдирүүдө. Мындан тышкары дача сууда жабыркабай, бирок моралдык чыгым талап кылгандардын ар бирине 10-25 миң сомдон төлөндү. Туркиялык авиакомпания жөлөк пулду төлөп бере элек. Эске салса 16 январда учактын кулашынан 35 жашоочу каза тапкан. Депутат Өмүрбек Текебаев үстүндө сот 5 июнда башталат. Маалыматты Бишкек шаарынын 1 май райондук соту тастыктады. Ага каранда соттук угуулар ошондой эле мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун үстүнөн да башталат. Эске салсак, Текебаев жана Чотонов февралда кармалашкан. Алар коррупция жана көз боемочулук боюнча айыпталууда. Учурда Улуттук коопсуздук комитетинин төрүгү абагында. Ош шаарынын Эдельвейс кичи районунун тургундары 3 айдан бери таза суусуз күн кечиришүүдө. 300гө жакын адам жашаган аймакта суу көйгөйү бир топ жылдан бери чечилбей келет. Бир эле суу эмес, жол азабын кошу тартып жашап келе жаткан жашоочулардын абалынан Гүлмайрам Рахманбердиева кабар алган. Эдельвейс деп аталган бул аймакка жарандар көп келе беришпейт. Анткени айылга бардык эле унаа каттабайт. Жергиликтүүлөрдүн көйгөйү бул эле эмес. Эң негизгиси үчүүгө суу жок. Андыктан жамгыр жааган күн айылдыктар үчүн майрам болот. Тамчы суу калтырбай турмуш тиричилигине керектешет. Эже сууну ушу каяка кетип атасыз? Каяктан алып келесиздер суу жок болсо? Мен суубуз жок. Мына дарыяга түшүп кетип атам челек менен алып чыкканга. Былтыр бу жерге суу чыкчу эле, быйыл мына 3 айдан бери суу жок. Баары жообузга урап бүттү. Суу жоктун айынан ошо жактан суу көтөрүп чыгам дарыядан азыр. Канча алыстыктан? Бир 2-3 километр бар. Ошондон алып чыгабыз. Эшеги барлар эшекти артып чыгат. Эшеги жоктор ушинтип көтөрүп чыгып ичип турабыз. Эми ушинтип кыйналып калдык суудан. Айыл негизделгенден бери Ош шаарынын карамагында. Тэ совет учурунда эң сонун жай болгон. Суулар шаркырап агып, эс алууга мыкты аймак эле. Мындан 15-20 жыл мурун дал ушул жерде суу сакталып турган. Ал учурда айылдыктар суудан такыр кыйналбай, турмуш тиричилиги үчүн кеңири пайдаланышкан. Бирок убакыт өтүп, заман өзгөрдү. Жашоочулардын айтымында иштеп турган суу сактагычты жетекчи сөрөйлөр сатып түгөтүштү. Ошондон улам айылда чоң суу көйгөйү жаралды. Андан кийин алар 2,5 чарчы метр алыстыктагы каналдан электр энергиясынын жардамында суу өткөргүч менен суу алып чыгышкан. Жергиликтүүлөр билдиргендей, алар электрге өз убагында каражат төгүп турушса деле 2011 жылдан бери белгисиз түрдө карыздар 150 миң сомго жакындаган. Биз бир айда азыр 4 жолу гана суу ичебиз. Ар биринде 10 киловаттан электр иштетилет. Ошондо эсептегенде эч канча деле сумма болбойт. Ал эми ал мезгилде 2011-2012 жылдары бир айда бир жолу гана суу ичип келгенбиз. Анан ошого эле 70 миң сом карыз кылышып койгон. Кийин ал суммага пайыздар кошулуп 140 миң болуп кетип жатат. Суу көйгөйү эң биринчи электрге байланыш. Агауда эле электр мамынчаларында да тынымсыз авариялык учурлар болуп турат. Эч кандай кабар алган кызмат жок. Бир столба чирип калган экен, чакырсак жок. Свет өчүрүп коюп, биринде эле свет болгон жок. Өзүбүз оңдодук, опора коюп. Оңдосок ошондо да келишпейт. Чакырсаң келбейт. Эмне кылыш керек билбейм, булар мамлекеттин айлык алгандан кийин иштеш керек да. Ал эми карызделип келген дүмүрчөк боюнча айыл тургундары топтолуп, мал мүлкүнөн сатышып 148 миң сом төлөшкөн. Аны далилдеген кагаздары бар. Бирок каражат Ош электро ишканасынын казынасына эмнегедир түшпөй калган. Азыр маселе ушунда. Бул боюнча ишкана жетекчилиги кызматтык териштирүү иштери жүргүзүлөрүн маалымдайт. Андан сырткары биз бул маселе боюнча сразу эле силерге бир тараптуу жооп бере албайбыз. Эгерде кызматтан кыянаттыгы менен пайдаланса балдарыбыз, же болбосо ошол эле электр энергиянын пайдалануу эрежелеринин бузулгандыгынан дагы туура эмес боло турган болсо, ал биздин жумушчуларыбыз, биздин инспекторлорубуз кылган ошо жумушуна карап туруп жообун беришет. Көп жылга уланган мындай арыздануунун жыйынтыгында иликтөө иштери жүргүзүлүп бүткөнгө чейин Эдельвейс кичи шаарчасынын тургундарына суу өткөргүчтөрү үчүн убактылуу электр берилип турмакчы болду. Ал эми маселе кандай чечилет, биздин чыгармачылык топ кабар алып турат.
Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары. 25 майга карата Ички иштер министрлиги түшүндүрүү иштерин баштады. Ош облустук ички иштер башкармалыгына 857 кызматкер кошулуп, бүтүрүү кечелерин тынч өткөрүүгө коопсуздук чаралары күчөтүлмөкчү. Ош облус аймагында 520 мектеп бар. Алардын ар бирине ички иштер кызматкери бөлүнүп, акыркы коңгуроону көзөмөлгө алышат. Эскертегесиге өткөн жылы облус аймагында 25 май күнү бир жол кырсыгы катталып, андан 5 мектеп бүтүрүүчүсү каза тапкан. Учурда ички иштер кызматкерлери жерлерде мектептерге барып, окуучулар менен жолугушууларды уюштурууда. Ар бир мектепке кызматкерлер бөлүнгөн, тийиштүү кызматкерлер, ошол кызматкерлер барган мезгилде ошол биринчи алардын негизги максаты ошол жерлерде ата-энелер менен, мугалимдер менен, жергиликтүү бийликтер менен ошол 25 күнкү аземди тынч өткөрүү максатында тийиштүү иш-чараларды атайын профилактикалык иштер жүргүзүшөт. Өлкөдө 22 миңден ашуун жарандар биометрикалык паспортторун алышты. Анын ичинен 200дөн ашуун атылуу Ош шаарынан. Жарандарды каттоо бөлүмүнөн билдиргенде биометрикалык паспорттор атайын конверттерде келип, анда жарандарга жаңы паспорт үлгүсүн пайдалануу боюнча түшүндүрмөлөр кошулуп келүүдө. Ага ылайык берилип жаткан паспорт менен 1-июнга чейин чет өлкөгө чыгуу мүмкүнчүлүгү жоктугу эскертилүүдө. Ал эми чет элдик биометрикалык паспорттор дагы 1 жылдан соң бериле баштайт. Пин-кодду жарандар бир жолу киргизишет. Андан тышкары эгерде алар унутуп кала турган болсо, паспорттук бөлүмдөргө келип, пин-коддорун кайра бөлөк номерди болобу, ошол номерлерди кайра восстановить этип кетсе болот. Анын баардыгы болсо бекер, паспорттардын баардыгы ушул жылдын аягына чейин бекер берилмекчи. Паспортто 16 жашка толгон жарандар электрондук паспорт. Андан тышкары өз ыктыяры менен, каалоосу менен алмаштырам деген жарандар келип алмаштырып кетип атышат. Кыргызстандын Кургактагы аскерлеринин түштүк башкармалыгынын жазгы чакырылыштагы аскерлери ант беришти. Салтанаттуу аземге 8-чи Панфилов атындагы дивизияга караштуу 36-806 жана 02-626 бөлүктөрүнүн 175 жаш жоокер, алардын ата-энелери катышышты. Аталган аскерлер Ысык көл, Нарын, Ош, Жалал Абад облустарынан ушул жылдын апрель айында чакырылгандар. Мурдакы чакырууга караганда ушул азыркы ушул турган жигиттерге мен айткым келет. Тандоо жакшы болгон, жогорку билимдүү аскерлер көп келди. Буда дагы бардык жаш жоокерлердин бүт баарын ата-энелери бардыгы өзүлөрүнүн ыктыяры менен дагы ушул балдарды алып келип атканда дагы айтышты. Бардыгы тең өзүлөрүнүн ыктыяры менен келип, даже аркада дагы артып калган балдар болду. Жылдага караганда быйылкы жылы аскерге умтулуу эл арасында өтө чоң. Азербайжанда өтүп жаткан ислам шериктештиги оюндарында кыз келиндердин эркин күрөшүнөн кыргызстандык Айсулу Тыныбекова алтын байга алды. Жаштар иштери, диний тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, 21 май күнү Тыныбекова 58 кг чейинки салмакта күч сынашты. Айсулу Тыныбекова алгачкы беттешине туркиялык Дерия Байханды 10-0 эсебинде утту. Финалда азербайжандык Алена Колесник менен таймашып, 5-2 эсебинде жеңип алтын медаль тагынды. Айсулу Тыныбекова ошону менен бир айдын ичинде экинчи жолу эл аралык мелдеште жеңүүчү болуп атат. 13 май күнү Индиянын Нью-Дели шаарында өткөн Азия чемпиондугуна да алтын байгенин ээси болуп, экинчи жылы катары менен Азия чемпиону наамын жеңип алган. Эрежесиз эр уруштун ММА түрү боюнча Азиянын биринчилигинде кыргыз мушкерлери командалык эсепте биринчи орунду алышты. Чемпионат Ош шаарында өтүп, ага 8 мамлекет спортчулары келишкен. Кыргыз спортчулары Азия чемпионатында буга чейин бир ирет гана катышкан. ММА боюнча өлкө биринчилиги 3-чү ирет өткөрүлүп, ага катышкандардын саны жыл санап өсүүдө. Чемпионаттан жеңип чыккан спортчуларды эми дүйнө биринчилиги күтүп турат. 2 күнгө созулган мелдештен кесиптешим кененирээк сөз кылат. Бул жолку Азия чемпионатына 8 мамлекеттен эң мыкты делген 8ден спортчулар чакырылган. Бул рингке чыкчу мушкерлер алгач өз өлкөсүндөгү тандоо турларынан өтүп, андан соң гана азиялык мелдешке жолдомо алгандар. Бул жолу 56 килограммдан жогорку салмакта 8 категория боюнча беттеш уюштурулуп, аларга эл аралык деңгээлдеги калыстар көз салып турушту. Мелдештин биринчи күнү спортчулар тандоо турларынан өтүштү. Бул олтунда биздин алдык 8 балабыздын финалга чыкты. Бул деген аябай бизге жакшы жетишкендик. Себеби дегенде биз 2014 жылдан бери катышып келе жатсак, дайыма бир бала гана финалга чыкты да Азияда. Мына Кудай буйруп, мына кабылды жакшы болуп, сборлор аябай жакшы болгондуктан балдардын баардыгы финалга чыкты.
Кыргызстандык 8 мушкер тең мелдештин финалдык бөлүгүнө чыгып, алардын 6-ы биринчиликти багындырышты. Эми аларды дүйнөлүк мелдештер күтүп турат. ММА боюнча дүйнөлүк мелдеш сентябрь-октябрь айларында Казакстанда өтсө, Европа чемпионаты Германияга белгиленген. Чемпионат Азии, чемпионат панамериканский. Америка чемпионатын пландап жатабыз. Ал ушул айда Мексикада, дүйнө чемпионаты Казакстанда болот. Чемпионат Европа, Германияда болот. Ай сайын бизге жаңы командалар кошулууда. ММА федерациясынын жаңы иштегенине 5 жыл гана болду. Кыргызстанда эрежесиз эр уруштун ММА түрүнө кызыккандар жылдан жылга көбөйүүдө. Бирок Кыргызстанда спорттун бул түрү менен машыгууга керектүү шарт жок. Азырынча өлкө аймагындагы 5 облуста гана эрежесиз урушка машыкканга спорт залдар каралган. Ошондой эле азык менен сунуштар бар. Ушу Бишкек шаарынан, Ысык-Көлдөн, ошото Нарындан ушу сунуштар келип атат. Кудай буюрса биз ушу 9 региондон тең жок дегенде быйыл бирден зал кылып, ушу региондордун өзүнүн президенттерин шайлап, ошол жерге биз мына госагентство менен өздөрүнүн тренерлерин бекитип берип, Кудай буюрса бир жакшы иштерди алдыга жылга үмүтүбүз бар. Мен ойлойм, ошо бардык региондон болгондуктан ошо быйылкы результат жакшы болду депчи. Мисалы биз биринчи жылы өткөзгөнүбүздө чемпионатты өзүбүздүн 120 спортсмен катышса, экинчи чемпионатыбызда бизде 220 спортсмен катышты да. Азырынча 60 мамлекетте ММА федерациялары түзүлүп, мелдештерге катышып келишет. Бул цифра жылдан жылга көбөйүп, Европа, Азия жана дүйнөлүк мелдештер өткөрүлүүдө. Алдыда Америка чемпионаты уюштурулуп, ал Мексикада өтөрү болжолдонууда. Марат Акынбек уулу, Шахрух Иминжанов, Ош Берим жаңылыктары. Канаданын Ричмонд шаарында деңиз арстаны кичинекей кызды көйнөгүнөн тиштеп сууга тартып кетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар 21 майда жазып чыгышты. Окуя тартылган видео жергиликтүү студент тарабынан интернетке жүктөлгөн. Алгач видеонун башталышында жаныбар шашпай сууда сүзүп жүргөнү, элдер ага нандын күкүмдөрүн таштап жатканы көрсөтүлөт. Ал эми кичинекей кыз жээкке келип отурары менен деңиз арстаны бир секирүү менен кызды көйнөгүнөн тиштеп, көбөлөрдүн кыйкырыгына карабай сууга алып кирип кетет. Ошол жерде тургундардын бирөөсү кызды куткаруу үчүн артынан секирип, аны аман-эсен алып чыгат. Эксперттердин айтымында деңиз сүт эмүүчүлөрү менен азыктанган жаныбар кыздын көйнөгүн балык деп эсептеп алышы мүмкүн. Ал эми кезекти дүйнөдө болуп жаткан акыркы окуяларга беребиз. Кыргызстан Ислам университетинин китепканасы сейрек кездешкен байыркы Куран китеп менен толукталды. Ыйык китепти Темир Сариев Чубагажы Жалиловдун колуна тапшырды. Өзгөчө белекке болгон дин алымдары ыраазычылыгын билдирди. Кененирээк алдыдагы сюжеттен көрүңүздөр. Темир Сариев дин алымдары менен жолугуу үчүн Кыргызстан Ислам университетине барды. Алар Сариевди эски досторундай жылуу кабыл алды. Сариев окуу жайга куру кол келген эмес. Ал эң баалуу деп эсептелген сейрек кездешкен байыркы Куран китебин ала келген. Ушул убагында атайын бир алдым эле издетип алган, анан ушул үйдө турчу да. Бул 18-жылкы кол жазма менен жазылган Куран экен. Мына ушундай кагаздын сапаты, жазуу өзгөчөлүктөрү, шөкөттөлүшү 18-кылымдагы Орто Азиядагы кол жазма өнөрүнө таандык Куран китеп. Темир Сариев мындай ыйык китепти тастыктаган атайын сертификатында ала келген. Мынакей атайын сертификаты бар, ушул тактаган. Атайын тактаган бул ушул Алматы шаарындагы Галым Ордасы дейт. Музейден такталып адистери берилген, мынакей печати менен турат. Бул китепте Фатиха сүрөсүнөн Аннас сүрөсүнө чейин жазылган. Кагазы да абдан сейрек кездешкен кагаздан. Бардык ыкмалар колдонулуп жазылып, барактары алтын бууга бууланган. Китептин сырты болсо булгары менен жасалган. Мына ушундай сейрек кездешкен китепти Темир Сариев Чубагажы Жалиловдун колуна тапшырды. Алдыда келе жаткан улуу ороз айында чоң сооп иш кылдыңыз деген Чубагажы Жалилов бул ыйык китеп окуу жайдын китепканасынан орун алат деди. Сүйүнчү катары бизге ошо бүгүн эле кымбат табелик буюмубуз болуп,
анан ошо университеттин өзүнүн китепканасында калат. Кыргызстан Ислам университети тарабынан Темир Сариевке да китеп тапшырылды. Ал кыргыз тилинде Мухаммед пайгамбардын хадистери жана өмүр баяны жазылган китептер. Белекке берилген китептен имамдар өзүндү да окуп берди. Куран китеп дайыма окулуп турушу керектигин да кошумчалады. Адистер бул китептен терең билим алууга болорун билдирди. Жаңы чыгып жаткан Куран китептер менен эски, илгери жазылган китептердин айырмачылыгы өтө эле чоң. Куранда окуган кишиге сооп болот, аны уккан кишиге да сооп болот. Мисалы бирөөгө Куранды берген болсо, окутурсаң ошо Куран берген кишиге да сооп тийип турат да бул. Бул ыйык китеп жалпы кыргыз элинин тумары катары таберик буюму болуп калат деген Чубагажы Жалилов бул китеп ислам динин тереңдетип таанууга себепкер болот деп ыраазычылык билдирди. Бул китеп илим, жалпы элдин байлыгы, жеке адамдын байлыгы эмес экендигин өзүнүн бир сөзү менен эмес, иши менен көрсөтүп берди. Чогулгандардын баары Кыргызстандагы ислам дини ар бир кыргыз жарананын башында ак калпагын, кыргыздын каада салтын, үрп адатын жана кыргыз тилин, адабиятын жоготпостон бирге өнүгүшү керектигин белгилешти. Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасынын негизинде Кыргызстандагы мектептерди ысык тамак менен камсыз кылуу аракети жүрүүдө. Демирген алкагында Ош облусунун Ноокат району пилоттук долбоор катары тандалып алынган. Мугалимдердин айтымында окуучуларга ысык тамак берилген соң билим алуу сапатында өзгөрүүлөр байкалган. Алдыда Ош облусу боюнча бир нече мектептер Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасына кошулат. Мектеп окуучулардын тамак аш уюштуруу иши тууралуу кабарчыбыз Арген Нуров айтып берет. Ноокат шаарындагы Крупская мектебинин окуучулары өткөн жылдан бери ысык тамак ичип баштады. Мектеп жетекчилиги мындай жыйынтыкка жетүү үчүн көп жолу аракет кылган. Алар Бириккен Улуттар Уюмунун тамак аш программасына кошулуп, натыйжада окуучуларга эрте менен бир жолу ысык тамак берилүүдө. Буга чейин окуучуларга өкмөттөн бөлүнгөн 7 сомго таттуу токоч берилип келген. Мектеп жамааты ага кошумча ысык тамак уюштурууну чечкен. Бүгүнкү күндө Ноокат районунда 6 мектепте ушу бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы боюнча окуучулар ошонун долбоору боюнча тамак ашын ичип жатышат. Анан өзүңөр көрдүңөр, мына балдарга курсагы ток болсо, анан булар жакшы сабак окуйт да. Ошон үчүн бул бизге аябай жакты. Бүгүнкү күндө Ноокат районунда 2165 балабыз ушул долбоордун тамагын ичип жатат. Бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы Ноокат районунун пилоттук долбоор катары тандап алып, аймакта 2013 жылдан тартып өз ишин баштаган. Алгач Ноокат шаары боюнча Крупская орто мектебине тамак аш даярдоочу жабдууларды сатып берип, учурда байытылган ун менен камсыздап жатат. Мындан улам ысык тамак аш үчүн ашкана уюштурулуп, тамактануучу жайда даярдалган. Окуучулардын үзгүлтүксүз ысык тамагын берүүгө ата-энелер жана жергиликтүү бийликтер да өз салымдарын кошушкан. 30% өзүк салым бериш керек болчу, бирок биз 40%га чейин өзүк салым кошконбуз. Эми мындан сырткары өзүңүздөр билесиздер, ашкананы даярдоодо көп каражаттар кетет. Мындан сырткары биз өзүбүздүн дагы 30%дан сырткары ремонт иштерине, эмеректерди алуу иштерине 500 миңдей акча каражатыбызды дагы сарптаганбыз. Мектептерге ысык тамак берүү Кара Суу районунда да ишке ашып жатат. Райондогу 16 мектеп дүйнөлүк азык-түлүк программасына кошулду. 2016-2017 окуу жылдарда ушул мектептерде ысык тамак аш маселеси чечилет дешет жергиликтүүлөр. Акташ айылындагы Токтомуса Алимбеков атындагы мектебинде өкмөт берген 7 сомго кошуп, ата-энелер тарабынан ар бир окуучуга 15 сомго ысык тамак аш уюштурулган. Бирок мектепте тамак аш даярдоочу цехке жабдууларды алуу муктаждыгы бар. Эгер дүйнөлүк тамак аш долбооруна кошулса, ушул маселелер чечилет. Эртең менен шавля, горох, сүт, күрүч дагы, горох. Бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасына ушундай бизге келди. Бирок алардан эч кандай жардам боло элек азырынча. Бизге айтышты ушу нан пиширчү печкеңер эле жок экен деп. Эгерде бизге ушу бүткүл улуттук азык-түлүк программасы тарабынан нан пиширчү ушу печканы берген болсо, бизге дагы жакшы болот. Биз ата-энелерден алыш акчаны дагы азайтат элек. Өзүбүз пиширип калат элек.
Балдарга ысык тамак аш берүүнүн эффективдүү моделдери Дүйнөлүк тамак аш уюму тарабынан иштелип чыккан. Учурдагы долбоорго кирген мектептер ушул үлгү менен иш алып барууда. Долбоор алкагында өкмөттөн берилген 7 сомду үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк жаралууда. Анан ашкананын шарттарындагы көрдүңүздөр, Нокаттагы мектеп менен бул жерде ал жакта ошол жергиликтүү бийлик жакшы колдоп суу чыгарып берген, канализациясын иштетип берген, идиш жуй турган шарттарда түзүлгөн, ысык суу менен камсыз болгон ошол жерлерде идиштерди жууп келет. Балдардын кол жугучу дагы ошондой таза сууга, жылуу сууга уланган. Бул жерде эми бара-бара ошол үлгүгө өтүшөт. Булар дагы азыркы учурда мындай жөнөкөй ташып келип, суу куюп, ошол жерде балдардын колдорун жууп. Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы Кыргызстанда 2013 жылдан бери иштеп жатат. Долбоор мектептердин тамак аштарын оптималдаштырууга багытталган. Бул иш-чара өлкө түштүгүндөгү 3 облустун билим берүү мекемелерин камтыйт. Арген Уров, Тайыр Аматжан уулу, Ош Пирим жаңылыктары. Сиздер Ош Пирим жаңылыктарын көрдүңүздөр. Алдыда абар ай туурасында маалымат күтөт сиздерди. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.